Қанша уақытқа чейин сөйлесем болады? Чек жоқ, сөздің маңызына ешкен маңызына жараша сөйлесем. Әрекет қыла, мен мамилемді білдірген. Рахмат. Жаңа қылмыш процессуалдық кодекстің 114 статьясының 2 бөліміне лайық сіз менен сұрап жатасыз. Күнәні мойныма аламын, албаймын деп. Ошондой эле бул айыптоого болгон мамилемди, бул айыптоого болгон менин баамды айтканга мага мүмкүнчүлүк берип атасыз. Сизге чоң рахмат. Биринчиден, мен өзүмдү толук күнөөлүү эмесмин деп эсептейм. Бул атайлап саясий максатына жетүү үчүн фальсификацияланган жалган жала. Фальсификацияланган иш жалган жала. Мен түшүнбөйм. Мени эмнеде айыптап жатышат? Мамлекетке, мына прокурор өкүлдөр сурады. Мамлекетке бир тиын зыян келтирдим бе? Айтылган жок. Же Кыргызстандын бир гражданинине бир тиын эмес, жарым тиын зыян келтирдим бе? Айтылган жок. Мага акча берди, алданып калдым деген Маевскийге бир тиын зыян келтирдим бе? Айтылган жок. Егер бир тиын материалдык зыян же мамлекетке, же гражданинге зыян келтирбесе, кайсыл кылмыш жөнүндө сөз болушу мүмкүн? Мен эмнеге өзүм мойнума, эмнени мойнума алышым керек? Мен айыптап атканым, душман деп койсо, душмандар да тиын албады деп айтып атышат. Зыян тийген жок деп атат. Эгер зыян тийбесе, мен эмнени мойнума алышым керек? Кимге зыян тийди деп алышым керек? Бул бир. Экинчиси, урматтуу судья. Булар коррупция деп атат. Мен уктум, түшүнбөдүм. Текебаев кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп бир нече жолу айтышты. Коррупция кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу бул кызматтык кылмыштарга кирет. Студентке дагы белгилүү кызматтык кылмыш деген эмне экенин. Анын үчүн кызмат адамы, чиновник өзүнүн компетенциясынын, бийлигинин рамкасында иштин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы тигил же бул чечимди кабыл алыш керек. Менин ыйгарым укугум, бийлигим Конституциянын текстин даярдоо гана болгон. Мен ал укугумду кандай пайдаландым? Кантип мамлекеттин кызыкчылыгына эмес, жеке кызыкчылыкка, өзүмдүн же башка бирөөнүн жеке кызыкчылыгына бурдум. Ал жөнүндө бул жерде эч нерсе айтылган жок. Туура. Аракети бар. Текебаев өзү жасаганы менен мүлк министри Абдылдаевдин колу менен жасаганга аракет кылды дегендей. Анда так айта алышкан жок дегендей сөз кылышты. Так айтыш үчүн ким организатор, ким исполнительдер деп кылмыш группасынын мүчөлөрүнүн ролдорун аныкташ керек да. Менин ролум кандай? Главарымынбы? Байкоочусумунбу? Киммин мен? Андай биздин ролубузду так аныктап, ордубузду так аныктап айып кое алышкан жок. Сиз менин айыпка болгон мамилемди сурадыңыз. Мен мамилемди эмне үчүн түшүнбөйм, мен коррупция болсун үчүн мен өз ыйгарым укугумду мамлекеттин кызыкчылыгына каршы пайдаланып, тигил же бул аракетти, чечимди жасашым керек. Бир мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген чечимди айттыбы? Мамлекеттик мүлк министринин чечимдери дагы мамлекеттик кызыкчылыкта болгон деп ошол катты даярдаган башкарманын башчысы Илья Черный мына сиздердин делодо, урматтуу прокурорлор. Мен даярдагам, мамлекеттин кызыкчылыгында даярдагам, бул менин милдетим, бүгүн да ошону даярдамакмын деп Илья Черный айтып отурат го. Мага эч ким көрсөтмө берген жок. Мен кызмат милдетимди аткардым деп. Анан бардык чечимдер мамлекеттин кызыкчылыгында болсо, менин ага тиешем жок болсо, чотонуп экөөбүз кайсыл күнөөбүздү тиги моюнга алышыбыз керек. Яны кайсыл кылмышта айыптап жатканын биз түшүнгөнүбүз дагы жок. Кыскача менин бул айыптоо корутундуга болгон мамилем, берген баам так ушундай. Урматтуу судья. Аягына чейин укканыңызга чоң рахмат. Мен толугу менен мойнума албайм. Бул жогоруда өрбүшчү айткандай жалган жала, далилсиз. Азыр мен бул жерде угуп отурдум. Ана мен тынчсыздансам, сиз мени тыйып атасыз да. Мен ушул жалган жала менен 2 жыл 7 ай түрмөдө отуруп келдим. Сиз мени туураараак түшүнүп коюңуз деп ошону түшүндүрүп атам да сизге. Мен үчүн жөн эле угуп отура бериш. Прокурор иш экен, бул окуп атат жөн эле. Жөн эле окуп атат. Отурган, алган, берген, бөлө отургандай сүйлөйт. Бир далили жок. Ошого мен адам катары
өзүмүн реакция болдум да, сиз туура түшүндүңүз, ошону айтып коеюн деп. Экинчиден Өрбек Ишкеш өз жөнүндө айтып атат. Мен Черевичи институты министр болдум. Азыр кыргызчасы эсиме келбейт. Ош окуясы болуп 3 ай Ошто жаттым, кабинетиме чыкпай. Мүлк. Эч ишим даже болгон эмес. Эч менин милдет министр катары милдетиме такыр дал келбеген нерсе. Ошого болбостон эле баарын жазып туруп соттоп жиберишти. Калган жала ошол мезгилдеги саясий кызыкчылыктарды ишке ашырыш үчүн өзүнүн саясий оппоненттеринен алдыдагы өздөрүнүн пландарын ишке ашырганга мешать эте турган адамдарды түрмөгө камап коюу үчүн эле жасалган иш болгону азыр бүт Кыргызстан билет. Ошондуктан мен баарына макул эмесмин. Oyunumuzu alıyoruz. Не поддерживается обвинение. Мы все уже тоже контактим, что процесс начался с вопроса, как и свидетели защиты, так и свидетели обвинения. Потому что мы не уверены, что свидетели обвинения могут предоставить своих свидетелей, потому что моих свидетелей вместе. Поэтому мы просим по мере прибытия свидетелей допрашивать всех и в конце допросить исполнительные. Жактоочулар тарапты колдоп, айыптоо тизмесинин жана жактоо тизмеси боюнча камсыз кылган мезгилде күбөлөрдү сурап алып көп чечим колдоп берген. Андан кийин айыптоочулар өтүп, эчтеме болгон материалдардын изилдөө менен жарыш сөздөрүн тутап сөйлөп соттоп жашын бөлүнүп чечет. Бул бар күбөлөр камсыз кылган жок. Жок. Да, более на байланыштуу сөз жакында каналистер болду. Азыр өтүп бар. Жауапты жарыяланды. Баарына убакыт байланыштуу более камсыз болуу үчүн жетиштүү убакыт берилет. Ошол себептен мындан тышкары биздин өндүрүштүргөн иштер бар. Ошондуктан биринчи октябрда саат 9-га коюлат. Биринчи октябрда саат 9-га эми сот коюлат. Мы хотим показать кабинет Атамбаева, и поэтому возможно ли вот если вы показываете. Урматтуу Азаттык KG интернет сайтынын көрөрмандары, 1-Май райондук сотунда Текебаев менен Дүйшөн Кулчотоновдун үстүнөн болгон сот иши каралып, биринчи жараянда тынуу жарыяланды. Эске сала кетүүчү жагдай, орусиялык ишкер кечиресиздер, биз башкы прокуратуранын өкүлдөрүнө кайрылсак. Кечиресиздер, урматтуу мамлекеттик айыптоонун өкүлдөрү, буга чейин көрсөтмө берген орусиялык ишкер деп аталган Леонид Маевский менен Модин келеби? Эч кандай комментарий бере албайбыз. Комментарий бере албайбыз иштин жагдай боюнча. Урматтуу Азаттык KG сайтынын көрөрмандары, сот жараяны биринчи жараяны аяктап тынугу жарыяланды. Кийинки жыйын 1-октябрга дайындалды. Азыр журналисттер үчүн комментарий берип жатат Текебаев мырза. Ну, вы как сейчас под домашним арестом? Лучше, естественно, да? Ну, да. А у вас еще были проблемы со здоровьем большие? Как у вас сейчас здоровье? То есть вам говорили о том, что требуется операция? Они есть. Я каждый день принимаю 2 раза 5-6 таблеток. Болезнь никуда не исчезла. Его можно просто Купировать. да, сдерживать.
Но, к сожалению, такие болезни остаются до конца жизни. Это с сердцем или со спиной, которая Но спина это не смертельно. Вот сердцем немного серьезнее. Как ваши родные к вам относятся? То есть прям берегут, не дают ничего Ну да. читать, Ну да. с соцсетями не знакомы, вы ничего. Родные, да. Готовят ваши любимые блюда? Да. А что готовят? Все. Все готовят? Да. Скажите, пожалуйста, у вас планируется встреча с президентом? Что вы планируете обсуждать? Ну, средств массовой информации мне известно, что президент намерен встретиться с членами Временного правительства. Я являлся членом Временного правительства, но пока такого приглашения официально я не получил. Встреча планируется в эту субботу. Вам подтвердили, да? Нет, пока еще я не получил приглашения. Если будут приглашения, я приму обязательно А какие участие. вопросы вы бы хотели поднять на этой встрече? Какие-нибудь есть у вас общие темы, на которые вы хотите? Вы бы хотели рассказать президенту Джеймбекову какие-то, может быть, советы, проанализировать его деятельность, или это вас не касается? Нет, естественно, вот наверняка мы обсудим ситуацию и в стране, и в мире. Но я думаю, что я касаться своего уголовного дела там не буду. Ну, Эмил Каптагаев билдирди. Бұл жолугушуунун негизги максаты убактылуу өкмөт мүчөлөрү Текебаев менен Чотоновдун эркиндикке чыгышы менен байланыштуу болду. Бул албетте жолугуусунун шылтоосу болду, бирок мындай тажрыйбасы бар, мындай көптү билген адамдар жиналгандан кийин көп нерселер жөнүндө сөз болот. Ошонун ичинде бүгүнкү кырдаал, бүгүнкү өлкөнүн алдыда турган проблемалар, андан чыгуунун жолдору, дүйнөдөгү болуп аткан окуялар жөнүндө мындай сөздөр болду. Көрсөтмөсү боюнча укук коргоо органдарына арыз жазды деп айтты да, уже кабыл алынды арыз. Мен мындан бир нече ай мурун адвокаттарым аркылуу Модиндин үстүнөн милицияга арыз жазгам. Жаңы процессуалдык кодекске ылайык милицияны өз кароосуна алып, регистрация каттады. Бир 10-15тен ашык күбөлөр суралды. Бул иш акыркы стадиясында. Модинди сурак алгандан кийин иш козголуп, сотко өтүш керек. Модиндин жалган айтканын тастыктаган күбөлөр жана официалдуу далил кагаздар бар. Буга чейин мүмкүн болсо биринчи майра соду буга чейин дагы сизге сотко байланыштуу чечим чыгарган, аны бүгүн сиздер мыйзамсыз деп эсептедиңиздер. Эми азыркы иш жүрүп атат, эми келечекте чыгара турган чечим адилеттүү болот деп ишенесизби? Эми сот бир күндө сот системасы бир күндө эле оңолбойт. Сот эмес, адамдар, биз коом бир күндө оңолбойт. Ошо кыргыздар муну эбак эле айтып коюшкан экен. Жакшы болуш аста-аста депчи. Анын үчүн мээнет керек. Анын үчүн аракет керек. А жаман болуш үчүн мээнеттин да аракеттин да кереги жок. Ал бир эле паста болот да, бир паста эле болот. Мен ойлойм, бүгүнкү коомдук кырдаал, саясий кырдаал сот реформасынын жүрүшүнө өбөлгө түзөт. Соттун адилеттүү иштешине жок дегенде биздин ишибизде адилеттүү болуп, мыйзамды сакташына мындай кепилдик түрткү берет. Түрткү берет. Ошол кезде сиздин үй камакка чыкканыңызда айрым саясат талдоочулар талдашып атат. Бул сотко жөнөтүлгөндүгү дагы бир парламенттик шайлоого чейин созулуп, сизде катышкы болго чейин алып барышат депчи, буга кандай айтасыз? Эми кылмыш кодексин, кылмыш процессуалдык кодексте мөөнөттөр аныкталган. Ошо 2 айдын ичинде сот арыз берип болуш керек. Сиз буга ишенесизби? Эми ишениш кыйын, анткени азыр кийинки соттун отурумун дээрлик 20 күндөн кийинкиге жылдырып койду. А убагында күнүгө карап, жумасына 4 жолу карап, эртең менен 9-дан баштап түнкү саат 10га чейин карап, ушул эле райондук соттун судьялары шашышкан. А бүгүн биз тескерисинче тезирээк каралсын, тезирээк ушул маселе чечилсин деп турганда, кийинки отурум биринчи октябрга калды. Жок, жактоочулар айтты, кийинки соттук отурумда күбөлөр катышат депчи, ушул кайсы күбөлөр катышат жана кабинет иш бөлмөдө көрсөтөбүз деген. Көп күбөлөр чакырылды, көп күбөлөр. Эми аны адвокаттар өзүлөрү айтсын. Алардын мээнети, алардын иши. Көп күбөлөр. Негизи шайлоого катышайын деген оюңуз барбы? Жок, аны биз биринчи акталайлык, ушул маселени чечейлик. Анан кийин аны карап көрөбүз. Мен бүгүн айта албайм. Menden oturun dedik bakalım. Olabilir.
Hiç emez ekan, yaxshi bo'lib ketsa. Benimki qancha ton? Çaton farklı. Tabii sosyal alalım. Ne? Ne yazıktım? Kaçan var? Gitti o tüzefrede. Yok, siz beni söz var. Şimdi może siz beni söz var. Aytar. Çıktı. Oldu eşim yok. Bir eşim yok. Tamam yok. Ne yaparız? А что Таси я не вижу? А она ушла. Нет, мы здесь. Siz kısaca komentar koyasыз ба? Теги Исман Исаховтагы буга чейинки соттордо көрсөтмө берген эле да, бирок сот эске албай койгон эле. Ошол жагдайды дагы айтасыздарбы? Себеби жанагы Супурада сиздер жолукту деген учурда сиздерде жана Оштогу өзгөчө кырдаал пайда болуп, тиги Ош акимчилигин бүргөп басып алабыз деп. Сиздердин ошо вертолет менен Исман Исахов баш болгон убакыт өкмөттүн башкаруучулары менен Ошко учуп барганыңыздар жөнүндө ошол менен тиги доогер тараптын коюп аткан убакыттар дал келмей жаткандыгы тууралуу эмне айтасыз? Мурунку сотто биз ал жөнүндө айтканбыз, бирок мурунку соттордун 3 инстанциядан бул жагдайды эске алган эмес. Кечеги жогорку соттун чыгарган чечиминде негизинен эки жагдайга көңүл бурулуп атат. Ошол жагдайдын бирөө мен өзгөчө кырдаалдар министри катары Ошко учуп кеткендигим вертолет менен. Ал жагдайды ал убакта Баки Атамбаевден коркуп берилбей калган кагаздар, Кыргыз навигациянын кагазын Жанар Акаев депутаттын өтүнүч каты менен алынып азыр ишке теркелди. Ал жерде официалдуу түрдө берилип атат. Ошо вертолеттун учуп кеткени, анын ичинде Исмаил Сакыш баш болгон, ошол убактагы ички иштер министри милдетин аткаруучу Алымбеков жана башка офицерлер Матеновдор менен бирге биз Ошко учуп барганыбыз үчүн, аны миңдеген адамдар көргөн үчүн азыр ошол документалдуу түрдө подтверждение болду. Андан тышкары да ошол убакта Оштун мэри болгон, Оштун мурда губернатор болгон адамдар дагы азыр Кудай кааласа келип сотко өздөрүнүн оюн айтат деген ишеничтемин. Себеп дегенде алар бизди көргөн, биз менен чогуу жүргөн. Кудай кааласа жакшы болот го. Мамлекеттик айыпталуучулар мурдагы эле айыптоочу жаңы жагдайлар бар экен. Негизи кандай багытта барат? Мамлекеттик прокурорлор айыптоочулардын айтканы мурдагы эле кагазды кайрадан окушту. Өзүңүздөр угуп отуруңуздар. Көрүп отургандай алды берди, жасады деп эле айтып жатышат. Бир да далил эч нерсеси жок. Аны Кыргызстан билет. Бирок менин оюмча боло турган сотто ошолордун ар бир айтылган сөз, ар бир койтулган күнөөнү деталдаштырып, так аныктап чыгат деген үмүттөбүз. Сот ачык айкын болот деген үмүттөбүз. Биз болсо өзүбүздүн күнөөсүз экенибизди далилдер менен, күбөлөр менен, кагаздар менен, фото, видео материалдар менен жалпы элдин алдында, соттун алдында далилдеп бергенге даярбыз. Рахмат. Суроону өзүңүзгө берген билдирдик. Азыр отурумдагы колдун жакшы иштеп жатат деп, бул ошол 2 жылдан ашык убакытта саламаттыгыңызда маселелер болду. Жалпысынан менин саламаттыгым жакшы, бирок түрмө деген түрмө өзүнүкүн алат. Аны түрмөгө отурган адамдар билет. Колум жөнүндө невралгия сук тийип калып ошол ага иш. Атак ден соолугум жакшы эле, Кудайга шүгүр. Рахмат силерге. Жана мени алдык кой. Урматтуу Азаттык KG сайтынын көрөрмандары, бүгүн 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн жаңычылган жагдайлардын негизинде иш кайрадан каралды. Негизинен аталган жыйында ишти кароонун тартиби аныкталып, андан соң мамлекеттик айыптоо мурда коюлган айыптоо корутундусун окуду. Андан кийин айыпталуучулар Текебаев менен Чотонов коюлган айыптоого карата өздөрүнүн мамилесин билдирип сөз сүйлөштү. Аталган айыптоо баштан аяк саясий буйртмага негизделип, эч кандай далилдер жок экендиги белгиленди. Ошондой эле
Адвокаттардагы жаңашылган жагдайлар катары мына ошол Модин менен Маевский доомат коюп жаткан ошол биринчи алгачкы сүйлөшүүлөр өкмөттүн 306 кабинетинде өттү деген деп берген көрсөтмөсү чындыкка дал келбестиги, аталган иш бөлмөсү ошол убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары Алмазбек Атамбаевга таандык болгондугу, ал учурда Текебаев башка бөлмөдө отургандыгы боюнча аны ырастай турган тиешелүү документалдык далилдер жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар экендигин айтып, адвокат кийинки отурумга ошол учурда иштеген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жана ошол учурда парламентте иштеген аппарат кызматкерлеринен тиешелүү көрсөтмөлөрдү алуу боюнча сотко өтүнүч келтирди. Ошондой эле экинчи жолу жолугушуу болгон супарада өткөндүгү боюнча Модин менен Маевскийдин көрсөтмөсү да чындыкка дал келбестиги белгиленди. Жолугушуу болгон күнү жана саатында Модиндин телефондук байланышындагы таблограмманын далилдери көргөзгөндөй, ал шаардын борбордук бөлүгүндө жүргөндүгү далилденгенин, бирок мурдагы сот мына ошол далилдерди эске албай чечим чыгарып койгондугунча адвокат белгилеп, мына ошол жагдайларды, ошондой эле Маевскийдин Хаят мейманканасында жайгашкандыгы боюнча дагы факты чындыкка дал келбестиги боюнча, бул боюнча дагы аталган Хаят мейманканасынын администрациясын чакырып күбө катары көрсөтмө берүүгө кийинки сот жыйындарга келип берүүсүн сурануу үчүн сотко өтүнүч келтирди. Сот аталган 3 өтүнүчтүн 2-өн канааттандырып, таблограммаларды текшерүү боюнча өтүнүчтү ачык бойдон калтырды. Ал кийинки соттук жараяндарда бул маселеге кайрадан кайрылып келебиз деп убада берди. Мына ошентип аталган соттук жараяндын биринчи баштапкы бөлүгү аяктады. Тыныгуу жарыяланып, 1-октябрда кайрадан сот жараяны улантыла турган болду. Урматтуу Азаттык KG сайтынын көрөрмандары, биз 1-Май райондук сотунан Текебаев менен Чотоновдун үстүнөн болгон соттук жараяндан түз алып көрсөтүүнү аяктайбыз. Саламатта туруңуздар.